Кудайдын чакырыгы. 31 март. Адам баласы табиятынан өз акылына, өз түшүнүгүнө таянгысы келет. Биз ойлойбуз, мен билем, мен чечем, мен туура жолду табам. Бирок Кудайдын сөзү бизге ачык айтат. Өз акылыңа таянба. Бул эмнени билдирет? Бул акыл жаман дегенди билдирбейт. Такыр эле эч нерсени ойлонбошуң керек дегенди да билдирбейт. Бул акылыңды Кудайдан жогору койбо деген сөз. Адамдын акылы чектелүү. Биз баарын көрө албайбыз. Биз бүгүнкү күндү гана билебиз. Эртең эмне болорун билбейбиз. Кээде туура деп ойлонгон жолубуз кийин туура эмес болуп чыгышы мүмкүн. Ыйык китепте айтылат. Адамга туура көрүнгөн жол бар, бирок анын аягы өлүмгө алып барат. Демек, өз акылыбыз менен гана жашасак, адашып калышыбыз мүмкүн. Кудайдын акылы жеткилең. Кудай баарын билет. Өткөндү, бүгүнкү күндү, келечекти. Ал биздин жашообуздун толук сүрөтүн көрөт. Ошондуктан ал бизге туура жол көрсөтөт. Качан биз Кудайга ишенгенде, ага тапшырганда, ал биздин жолубузду түздөйт. Бул ишеним. Көз менен көрбөсөк да жүрөк менен ишенүү. Өз акылыбызга таянбай, Кудайга баш ийүү өзүбүзгө эле жакшы. Эми суроо туулат. Кантип өз акылыма таянбайм? Кудайдын сөзүнө негизделүү менен, сыйынуу аркылуу ойлорумду анын алдына алып келүү менен, салыштырып, өз оюм Кудайдын сөзүнө каршы келсе, Кудайдыкын тандап, кээде Кудай айткан нерсе биздин логикага туура келбей жаткандай. Бирок ошол жерде чыныгы ишеним башталат. Көп адамдар өз күчү менен, өз акылы менен жашап чарчап калышат. Бирок Кудайга ишенген адамдын жүрөгүндө тынчтык болот. Анткени ал билет. Мен баарын түшүнбөсөм да Кудай билет. Бүгүн ар бирибиз өзүбүзгө суроо берип көрсөк, мен кимге таянып жашап жатам? Өз акылымабы же Кудайгабы? Кудайдын бүгүнкү чакырыгы: бүт жүрөгүң менен мага ишен. Мен сени туура жолго салам. Урматтуу жана ишенимдүү биздин угармандарыбыз. Бүгүн биздин Кудайдын чакырыгы аттуу проектибиздин акыркы күнү болуп калды. Былтыр 1 апрелден баштап ушул күнгө чейин 1 жыл бою биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Берүүлөрүбүз сиздерге пайда алып келди деп ишенебиз. Кудай сиздерге мол батасын берсин. Кийинки жаңы проектибиздин башталышына дагы батаңыздарды берип, сыйынып коюуңуздарды суранабыз. Кийинки жаңы проектибизде жолугушканча.